Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда таң кереген бүгүнкү көрсөтүүбүздүн баштайт. Ар бир үйдө бакубат жашоо болсун деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. 4 декабрь Манас күнү, ошондой эле улуу манасчы Саякбай Кайралаевдин 130 жылдыгына карата атайын бүгүн студияда конокторду чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз улуттук манас театрынын манасчысы, ошондой эле Мурат искусство мектебинде мугалим болуп иштеген Нурбек Калыек уулу. Ошондой эле агайыбыздын окуучулары келген. Окуучуларды дагы жаш манасчылар менен тааныштырып өтөйүн. Элмирза Терекбаев, ошондой эле Кутман Мамытов жана Ринат Сагынбеков бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Агайыбызга ыраазычылык, ошентип окуучуларыңыз менен чогуу таң эртең келип бергендигиңизге рахмат айтайын дагы. Анан негизи манасчылык өнөр бул Кыргыздын энчисине тиген мөөр болуп басылган бир белек катарында кабыл алып келе жатабыз. Анан негизи манасчылык өнөр деген өзү эмне? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен бизди чакырганыңызга рахмат. Эми бул манасчылык деген касиет биздин атабыз ушул эгемен элибиздин ушул доорго келип калган чоң себепчи болгон ошол атабызды баяндап ооздон оозго, атадан балага, устаттан шакиртке, мурункудан азыркыга жеткизип айтып жүргөн бул манасчылар. Анан агай негизи жөн киши манасчы болбойт. Сөзсүз аян алат же жашоосунда кандайдыр бир окуя болот дегендей. Сиз кантип келип калдыңыз, кыскараак айтканда? Эң туура айтасыз. Аян болмой баян болбойт. Ар бир манасчы өзүнүн тарыхында аян алат, түш көрөт. Мен эң биринчи манасты наркозду айтып манас айткам. Бая Кудайдын суноосу менен бир аз сыркоолоп жүрдүк эле, анан бутум ана операция болуп, эң биринчи манасты наркозду айтып ойгонуп, анан манас айтып айыккан балам десем болот. Ошондон баштап ушул улуу өнөргө кызмат кылып келебиз. Демек сиз ооруканадан баштап, 4-кол больницадан, 4-бай ооруканадан. Жакшы экен. Анан агай, эми мына ушул жолдо келаткандыгыңызга, манасчылык өнөрдө келатканыңызга канча жыл болду? Мен 2010-жылы операция болгом. Анан ошондон улам айтып, элге 2012-2013-төн баштап акырын айтып баштадык. Анан агай эми 4 декабрь ушул манас күнүнө карата атайын сиздерди чакырдык да. Бул датага карата атайын иш-чаралар болуп жатабы? Кандай иш-чаралар болуп жатат? Ооба, биздин Кыргыз улуттук манас театрынын бекиткен программасы бар. Ушу ноябрдын башынан баштап эле 4 декабрь күнүнө карата региондордо, чет жактарда да филиалдары бар манас театрынын. Андан сырткары областтарда дагы байма-бай иш-чаралар өтүп жатат. Негизи эле азыркы тапта Кыргыз элинде, Кыргыз жеринде иш-чаралар өтө көп. Мейли той болобу, мейли концерт болобу, мадени иш-чара болобу, баардык жерде азыр манас баяны кенен баяндалып, жарсалып, айтылып калды. Анан сиз деги өзүңүз кандай кароо сынактарга катыштыңыз? Манасчылар кароо сынагына катышсак, негизи мен өзүм Кыргыз улуттук манас театрында Кыргыз улуттук консерваторияны бүткөм, Калай Молдогасанов атындагы. Ошону манасчы бөлүм бүткөм, президенттик стипендияга алгам 2 жолу. Анан чет жакта фестивалдарга катыштык. Андан сырткары биякта республиканский манас айтуу сынактарына катышып жүрөбүз. Байгеле орундарга илинип жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Анан агай эми окуучуларыңызды, ушу манаска кызыккан окуучуларды кантип тандап аласыздар? Мен өзү балдар искусство, номер 4 балдар искусство мектебинде эмгектенем. Ар бир кыргыз манас айтыш керек, анткени манас бул Кыргыздын баатыр атасы. Бул окуучулар өзүлөрү эле келишет. Мисалы мен башында бир 3-4 бала менен баштагам немени, деге сабакты. Анан баягы городской мүнөздө болуп калат да балдар. Анан баягы кыргызча үйрөнсүн, жет атасын үйрөнсүн, комуз чечсин деп ошол учурда манаска келишет. Ыгы болот, өзүнүн шыгы болот. Жаттачы жерин жаттатабыз, кээ бирин угуп жаттатабыз. Анан ар бир бала, ар бир кыргыз баягы ыр менен төрөлүп өтүп атканда ыр менен кетебиз да. Бар көкүрөгүндө, көөдөндө бар манастын каны бар, ойгонуп кетет.
Манас өнөрүнө келген балдар бир эле манасчылыкты үйрөнбөй, кыргыздын каада саат, үрп адаты, жашоо мүнөзү, маданияты деги эле ошол кыргыз жөнүндө кененирээк маалымат алып таанышканга буларда мүмкүнчүлүк кенен экен. Анан кайсыл балаңызды эми манас айттырасыз? Кимден баштайлы? Баары эле таланттуу, жаңыдан келишсе дагы азыр жакшы аракет кылып айтып отурушат. Биринчи Ирнат Манастын сүрөттөлүшүнөн айтып берсин. Айын менен күнүндүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериндин тирөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөсүнөн бүткөндөй, ободогу жылдыздын жаркынынан бүткөндөй, аялдына булуттун салкынынан бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, чалкып жаткан деңиздин теренинен бүткөндөй, адым калың кара жер жердегинен түткөндөй, айкөл Манас кабан, кабан манаше болгон, ишин кара отурсам, аялам демем кем болгон, кычыра кура эр кылган, телеген сен кылган, кулалтата куш кылган, курама жийип журт кылган, телип куштурсам куш кылган, тенген жыйнап журт кылган, кырыйктата куш кылган, кызы жыйнап журт кылган, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган. Ой, азаматсың. Сон Манас айтат экен. Ага, эми ушул балдарыңыз Манасты негизи канча убакытта жаттап бүтүшөт? Манаска болгон жаштардын, окуучулардын кызыгуусу кандай? Негизи эле ошол манасчылык өнөргө келгенде жеке ар бир манасчынын өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Манасчылык өнөргө баягы кээ бир манасчы узак айтат, кээ бир манасчы баягы кара сөз түрүндө жакшы баяндап берет, кээ бир манасчы жакшы шакирт тарбиялайт. Менин көбүнчө немем ошо шакирт тарбиялаганга, сабак бергенге шыктуураак экенмин. Бул балдар негизи эле балдар манасчылыкка келгенде баягы чоң окуядан баштабайбыз. Биринчи окуянын ичиндеги каармандарды, бул Манастын сүрөттөлүшүн айтты. Бул балабыз Манастын минкен аты Ак куланын сүрөттөлүшүн айтышат. Акырындан бирден экиден куплет кылып жаттатып, кайра угуп жаттатып, анан акырындан бат эле бир 5-6 күндүн ичинде эле уже өздөштүрүшүп, арасынан кээ бир узак айткандар бар, кээ бир конкурска катышкандар бар. Ар кандай ыкма менен үйрөтөбүз. Балдарыңыз кандай конкурстарга катышып жатат? Азыр жаңы келишти бул эки окуучум. Бул Кутман болсо 2 жылдан бери кароо сунактарга катышып, 1-чи орунду алып, 2-чи орунду алып, президентибиздин алдында 2 жолу Манас айтты. Акырына келатышат. Өзүнүн жаш курагындагы манасчылардын катарын толуктап келатышат. Азыр кайсыл балабыз? Азыр Элмырза деген балабыз Элмырза айтат. Манастын минген аты Ак куланын сүрөттөлүшүн айтып берет. Айын ой. Манастын минген аты Ак кула, өңү кула аражан, өзүчө сонун бу бир ман, чатка аягы чаткалдай, жүрүп кетсе чатына, жүктү баткандай, желип кетсе жүрүшүн, желин огун аткандай, куюшканын кошконун, 11 карашкандай, ойноп күлүп аскандай, бул жол жок чоңдогу боорунан каранын, моюн казгандай танасынан мурдунан, кирер болсо жүргөлөп, ашка жүргөн адамдар, кийим менен баткандай, камыш кулак сумчак, балтыр өгүз менендей, басканы сыртын желиндей. Ой, азамат. Сонун айтат экен. Ар бир окуучуңуз чындап эле жакшы айтат экен, анан ар бирден сиз айткандай өзгөчөлүгү бар экен. Эми кийинки балаңыз дагы айттырып кое болот. Бул Кутман деген окуучубуз, кичине эртерээк келген, таланттуу, комузчу, манасчы жигит. Азыр бизге Манастын бала чагынан айтып берчи. Манастын бала чагынан. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили
толуптур. Муйганаты чонжинде, шөгөн асатын ким билди. Кырк баланы кырк үйдөн, бүгүнү мана жыйнап алыптыр. Чоң атайдын табага чогду ойын салыптыр. Кара мунжугу сайдан 80 балам барыптыр. Сөзгө сөзүп ыркына 80-дешип калыптыр. 80-inin içinden boğazamaktın jondoğu. Manasın jolun toroğdu. 80 balan ombodu. Kızı utarak burutte. Berkilerdi gorgodu. Etensip gelgen burutte. 80 bala kaçırıp 40 balanın asılıp dallayının ırkının zise jerge bügülüp 80 balan ardından kelin balın yüründü. Karap tursa kançanın bileğinen sap ketken, jögünen kap ketken, çıkar bilavcı güret. Bali. Азаматсың. Эми көз алдыма тартылып кетти. Баягы дөңсөдө Манас айтып аткандай көз алдыма тартылды. Демек окуучуларыңыз жакшы мыкты айтат экен дегендик. Элестөө берсе, демек жакшы айтып атат дегендик да. Анан эми азыркы негизи эле жалпылап айтканда манасчылык өнөргө болгон жаштардын кызыгуусу кандай? Мурдагыга салыштырмалуу жакшырдыбы же тескерисинче азайдыбы? Туура айтасыз. Азыр жаштардын Манаска кызыгуусу аябай жакшы. Бир учурда мындай салкындоо болуп калды эле. Азыр региондордун баарында, мисалы бизде конкурс болот да, жаш жеткинчектин аябай көп келет. Анткени биздин Нурбек Талантбеков баштаган манасчы жигиттерибиз региондорду хор менен манас айттырганда кадимкидей дем күч болду баарына. Азыр көп арбын балдар. Анан манас таануунун балдары дагы көп, манасчы балдар да көп. Кудайга шүгүр, уучу узгур эмес, көбөйүп келатат жакшы балдар. Эми алдыда ошол Манас күнүнө карата филармонияда да катайын концерт өткөнүп атат экен. Кандай концерт болот? Ал жерде Манас күнүнө карата ар улуттан манасчылар манас айтышат. Мисалы бизде дагы мисалы түрктөн келген манасчылар бар, тажик манасчылар бар, өзбек манасчылар. Бирок алардын эң кызыгы башка улутта болсо дагы кыргызча манас айтышат. Эми программасы чоң, азырынча мындай сырдуу болуп турсун. Жакшы концерт, жакшы бир элдин маанайына, көкүрөгүнө жете турган маанай көтөрүү чоң концерт болот. Анан калганын барып көрсөңүздөр, ушул жерден кызыктардын баары алдыда. Жакшы экен. Сиз айткандай башка улуттун өкүлдөрү Манас айтканы бул аябай жакшы экен. Анан агай негизи ошол Манас театрынын ачылышы дагы баягы баарыбызды сүйүнттү, кубантты. Анан жалпы эле манасчылар кандай кабыл алдыңыздар, кандай шарттар түзүлүптүр? Эң биринчиден биздин президентибиз Садыр Жапаров Ажоозго рахмат. Анткени ушу манасчыларды, манасчылар эле эмес, өнөр адамдар, манасчыларды, акындарды, дастанчыларды, ырчы, комузчу көбүн ушу театрга башын бириктирип ачып берди. Аябай кубанычтабыз. Анткени мурун бая ар бир манасчы өз алдынча ар кайсы жерде баягы жайылып жүргөн болсо, азыр баары башы биригип, айлык алышып, кадимкидей демдүү күчтүү болуп, жакшы, Кудайга шүгүр. Демек, Манас театрында бир мындай көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болсун, бир эле манасчылар эмес, ал жакта төкмө акындар бар, акындар бар. Дастанчылар бар, кылгыяк, комузчу, ансамблибиз бар. Анан ал жерде Манас театр десе эле булар кандай театр болду экен, Манас айтып эле кала беришеби? Жок. Ошо Манастын ичиндеги үзүндүлөр болот го. Мисалы жакында азыр учурда болуп жатса керек, Тайтор спектакли болуп атат, Курманбек спектакли, Кенже Эпостон спектакли коюшат. Жакшы. Мисалы бир манасчы келип айтып берген окуяны аны сахналаштыруу спектакльдери болуп атат. Эл катарында эл башка театрлар кандай иш алып барса, биз деле кем калышпай, ашып кетип жакшы иштерди жүргүзүп атат азыр. Бул дагы болсо ошол мамлекеттин манасчыларды болгон
колдоосу. камкордугу колдоосу. Демек буга чейин сиз айткандай ар бир манасчы ар жерде өзүнүн чыгармачылыгын жайылтса, азыр баарыңыздар чогуу топтолуп, ал жерде сындашып, чогуу талкуулап, идеяларды чогуу иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк түзүптүр. Сиз өзүңүз айттыңыз, негизи ар ким өзүнүн чыгармачылыгын өзү жайылчу деп. Манасчылык өнөрдү алып жүргөн адам манас айтпаса тура албайт. Кайсыл учурда манас айткыңыз келип калат, же болбосо кандай учурда өзүңүздөн өзүңүз эле баягы чыгармачыл адамдар ушундай болот го, эч жакка батпай, тоону көздөй кетет, же болбосо ушул сыяктуу да. Эми азыр биз шаарда тургандыктан, мен көбүнчө балдар менен иштегендиктен ушу балдар менен класста эле манас айтып, хор айтып, ушу балдар менен эле күпүлдөп айтып, анан скар биз театрдан устаттардан сабак алабыз. Көбүнчө ушу балдар менен айткан жагат мага. Балдар менен чогуу жүргөн, ушу балдарды үйрөткөн, мисалы ар бир бала менен отуруп алып иштейм. Сен бул жерден мисалы манасын сүрөттөөчүндө башкача көз карашты айтасың. Манасты минген атын ак куланын сүрөттөөчүн жүгүрүп келаткан тайторуну мындай айтасың. Ошондой жагат мага. Көбүнчө ошондон эргип алам ушу балдар менен отуруп манас айткандан. Кээде үйдөн баягы өзүм музыкалык жатаканада, искусствода жашагандыктан аяктан да эргип манас айтабыз. Анан баягы кээ бирөөнөн эме суроо болушу мүмкүн, баягы кошуналар кандай кабыл алат деп. Ал жерде жатаканада баардыгы чыгуучулар. Мен манас айтып баштасам, бир аздан кийин аккордеон үнү чыгат, бир аздан кийин комуздун үнү чыгат. Ушинтип эле кайнай беребиз. Баары эргүү менен да бизде. Демек агай, сизге ушул балдар менен иштеп, балдарга манасты үйрөтүү дем, күч, шык берет экен, жан дүйнөңүздү эс алдырат экен. Өзүңүз айткандай манасты жөн эле айтып койбойсуң, манасты сезип, ар бир окуясын аң сезимиңди туюп, кайсыл жерде кайсыл сөздү кандай добуш менен, кандай интонация менен айтат, ар бирин ийне жүүнүнө чейин балдарга үйрөтүүгө далалат жасап, аракет жасап келатыпсыз. Сизге ыраазычылык билдирем агай, атайын убактыңызды бөлүп, ушу таңкы эфирге келип бергениңиз үчүн. Эми сизди дагы манас айтырып койбосок болбойт. Эми Саяк Баятабыздын 130 жылдыгына карата жакында Кудайым буйрса манас күнү, анан Саяк Баятабыз чапкан тайторудан Саяк Баятабыздай айта албасак да бир аз айтып берели. Ургачынын тек түсү, аял заттын ип түсү, кайраненин анники, төлгөгө чапкан тайтору, чыгып келсең алдыга, байгесин элге бөлөм деп, чыкпай калса тайтору, күн ушундай экен деп, дагы байкап көрөм деп, атын арыш албаса, алдыга чыгып келбесе, ажалдан мурун өлөм деп, кумана деген ыйыну кожунан алып берем деп, таруудайым талкалап, арты көздөй чалкалап, өнекте көздөн аккан жаш коюлуп кетти карачы, агуудайлап энекеп, арбактарга сыйынып, кайрерменип бүргөнү карап турган жеринде, имерилип коюндап, ит торпунун белинде, айжаны бар тайторуң сыздайын деп калганбы, аспан менен бир болуп учайын деп калганбы, өргө тарта келгенде жар койрогу жайылып, өрүп чуркап келатат, ите ишке келгенде элте колу сайылып, элте чуркап келатат, айбаты келип карачы, алтын шатты жандаптыр, анандай одун ачылып, койдой кулак чапырып, койрогун жерге сапырып, тоягын жерге мылгытып, тоягы тийген таштарың тутана түшүп от болуп, көк түтүндөй бөлүнүп, көзгө илинбей жок болуп, 30 заттан өтүрөйт, орошоңгүлүк тайторуң, өнекиң атка гана жетти дейт, аны көргөн Кудайым так ошондо карачы, аны көргөн энекең так ошондо карачы, айланайын тайторуң келейин деп калганбы, муну ошондо карачы, каалаганым асмандан түшөйүн деп калганбы, муну ошондо каныкей, жакшылыктын бир өзүн күтөйүн деп калганбы, дебүштү энекең тодоюн манас коло деп, тону жара бакырды, бакырганда көзүнө айкөл манас баш болуп, 40 чоросу гана көрүндү. Азаматсыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо
Кийинки конокторго убакыт бергенге кезек келип калды. Мына ошондуктан бул конокторго менен коштошобуз. Бүгүн бизде коноктор ким деп турган болсоңуздар, 4 декабрь Манас күнүнө карата атайын конокторду чакырдык. Манас театрынын манасчысы Нурбек Калыбек уулу окуучулар менен келген. Элмирза Терекбаев, Кутман Мамытов жана Ринат Сагынбеков конокто болду. Биз болсо кийинки коногубуз менен кайрадан маегибизди баштайбыз. Сиз болсо бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.